2 айда $1900 болду. Азыр 34 000 подписчигим бар, катталуучум жана 92 миллион просмотрум бар. Үйдө олтурасыз, телефонуңуз менен контент тартасыз, Ооба, толук телефон кандуу. менен эле. Азыр 1 саатта эле мен уже 2 күнүн видеосун даярдап калдым да. Менин атым Канышай, Нарындын кызы болом. Assalamu alaikum бардыгыңыздарга, кутмандуу күнүңүздөр менен же кутмандуу кечиңиздер менен. Биздин азыр катардагы дагы бир окуучубуз бул жактан YouTube'дан жыйынтыгы менен бөлүшкөн отурат. Алгач өзүңүздү тааныштыра кетиңиз, аты жөнүңүздү, үй бүлөлүк абалыңызды, анан YouTube'га кантип келип калдыңыз? Баарыңыздарга жалпы салам, ассаламу алейкум. Менин атым Канышай, Нарындын кызы болом, бирок Жалал абадка келин болгом. Азыр 2 балам бар, үйдө декреттеги айымдардын катарын толуктайм. Дароо эле айта кетиңиз, канча кирешеге чыктыңыз? Меники жалпы 2 ай деп кое берейин, 2 айда $1900 болду. Буюрса. Азыр 34 000 подписчигим бар, катталуучум жана 92 миллион просмотрум бар. Өтө сонун. Элестетиңиздер, сиз азыр үйдө олтурасыз, телефонуңуз менен контент тартасыз, Ооба, толук телефон кандуу. менен эле. Канча убакыт бөлөсүз? Башында түндө балдарды уктатып тартып аткам да, негизи анан түндө бир 2 сааттай кетип аткан, колум көнбөгөн үчүн. Бирок азыр 1 саатта эле мен уже 2 күнүн видеосун даярдап калдым да. 1 саатта 2 күндүк видео 1 чыгат. саатта 2 күнгө эле даярдап коем, анан бош убактымда киргизип, ошентип ошондой болуп калды азыр. Ошол көпчүлүк YouTube'га келгенде дагы кайсыл убакыт бөлүп жетишем дейт да, чынында. Бирок мисалы сиздин мисалыңызды алып карасак, 1 саат убактысын бөлүп атат, 2 күндүк контент даяр болуп атат да. Анан ошентип $2000 тете почти, $1900 2 айдын ичинде. То есть бул дегени ар ай сайын $1000 иштеп аткандай эле пара бар да. Анан эгерде мындай салыштырып карасак да, сизге суроо, эгерде сомго салыштырсак, примерно бир 165-166 миң сом болот экен. $1900чы. Анан ошол сумманы сиз жалданма иштей турган болсоңуз, канча убакытта тапмак элеңиз YouTube'га чейинки мезгилде алып карасак? Болжолду 40 000, 50 000 дегенде деле 5-6 ай болуп кетмек окшойт, примерно айтчы. Мындай чоң адамдар деле, эркек адамдар деле мындай оор жумушта иштеп, жанын кыйнап, 12-15 саатка чейин иштеп табышы мүмкүн да бул акчаны. Бирок жанын кыйнап да, мага окшоп мындай 1-2 сааттык үйдө отуруп иштеп эмес. Айырмасы чоң чынында. Анан сизге YouTube'ду баштоодо ким себеп болду, ким түрткү болду же өзүңүз эле мени Instagram'дан көрүп калдыңызбы? Мен негизи мен ойлой берем да, декреттеги айым десе эле үйдө отуруп эле онлайн сабактарды, курстарды алып окуй берген айымдарды элестетип баштадым да, неге дейинчи. Анткени мен өзүм да ошондо декретке чыкканда эле курстун түрүн сатып окудум да. Анан бир чети жолдошума да рахмат деп айтам да, анткени ошо ишенбесе деле мейлде окутуп берген да. Анан эмеде YouTube'ду деле ошо сиздикин биринчи бир ошо атактуу адамдын эле рекламасынан көрүп калдым да, көрүп эле анан сразу катталган болчумун. Бул 2022-жыл болчу да. Анан баштап анда ошо Redmi менен тартчумун. Анан тартып үй бүлөлүк бирдеме болуп эле ошол калып калган болчу. Анан кийин кайра дагы баштадым. Монетизацияга жетип, сразу эле эртеси күнү уже акчам эсептелип баштады да. Келгенден кийин эле. Instagram'дан жарнама аркылуу көрүпсүз, Анан демек ошол баягы жолдошуңуз сизди колдоп, коштоп, үйдө убактыңызды ошого арнап атыпсыз да, YouTube'га. Демек бул нерсеге дагы мындай жолдошунун колдоосу керек экен да, демек, Мындай поддержкасы болбосо кантип болосун туурабы? Ооба, сөзсүз түрдө да. Мен ушул жерден пайдаланып айтып кетем да, жолдошума миң мертебе шүгүр, Аллахымдын берип койгонуна, мындай ошол адамды мага жолуктурганына шүгүр да. Жана үйдө кайынсиңлим бар, бир уштук дил бар, ошого дагы рахматымды айтам, анткени балдарымды карашып турду, түнү менен билбесе деле жаныма отуруп алатчы да. Отуруп ошентип атып, анан ошого жеттик. Жана сизди себепкер кылып ошо YouTube'га келип калганыма дагы, сизди себепкер кылганына Аллахыма шүгүр айтам. Азыркыга чейин ыраазымын. Азыр кандай сезимдер болуп атат үйүңүздө? Ошол мисалы дагы кимдерге маалым болду, балким ата-энеңизге, жакындарыңызга, бир туугандарыңызга YouTube'дан мынакей акча таап атам деп көрсөткөнүңүздө аларда кандай шок, эмоция болуп атат? Негизи баары эле таң калып атат. Анан каналыңдын ссылкасын бербейсиңби, көрүп коелу дегендер болот, бирок мен бере албай атам, анткени баары эле билет болуш керек. Ошо американский болгон үчүн биздин аудитория көрбөш үчүн деп бербей жатам.
Анан жолдошум күндө эртең менен акча түшүп турат да. Анан алып туруп даже мен кээде менден биринчи туруп караган күндөр болуп атат. Канча түштү экен деп ооба. Ошентип мага сүйүнчүлөгөн учурлар болуп атат чынында. Жакшы. Анан ата-энем пока мындай көп эметип маани бербеген үчүн азыр көп эметпей эле да. Анан жалпы ошол сабактардын түшүнүгү кандай жетти сизге? Жеткиликтүү эле болуп аттыбы? Кайтарым байланыш боюнча негизи эле жалпы сабак курс боюнча айта кетсеңиз оюңузду. Мен негизи сизди ошол номер 1 ютубер деп эле билип калдым да, себеби ошол жылдары сизден башка ютубер жок болчу. Анан 22-жылычы азыр эми окуйм десем толтура ютубер чыгып кетиптир, бирок кайра эле сизди тандаган себеби дагы ошол мындай сабактын өтө майдаланып, мындай жалпак тил менен өтө түшүнүктүү, кыпкыргызча ошондой болгон дагы себеп болду го деп ойлойм да. Мындай элдер телеграмдан же болбосо ушундай эле бирдемелерден окутуп койсо, мындай сиздики өзүнчө да кет курста бүт баары жүктөлгөн, анан мындай бөлүк болуп жүктөлгөн, каалаган учуруңда каалаган эмеңи ачасың, түшүнүктүү кайсы жерде кайсы сабактар камтылган ошондой. Анан өзгөчө мындай ютубдан тышкары дагы бонус сабактар дагы аябай жакты да магачы. Мисалы мындай туура сүйлөө жөнүндө, анан могул ооздорго дагы мындай көнүгүү кылуу ошол сабактар дагы жаккан, ошол учурунда кылып жүрдүм чынында. Анан кайтарым байланыш дагы аябай жакшы болуп атты да. Мен негедир мындай кийин окууну бүткөндөн кийин агайга улам жазып эмесин албайын деп эле ошол сабактын учуруна эле кириштим. Сразу жазып, конспекттер жиберип, текшертип ошентаттым. Убагында эле болуп атты. Чоң рахмат ушундай ыраазычылык билдиргениңизге. Бул дагы мен үчүн чоң кубаныч. Анткени адамдардын, сиздин, окуучуларымдын чындыгында ошол окууга карата пикирин айтканда мен дагы шыктанып, дагы мындан дагы жакшысын бере алат бекем деген ойдо калам да. Анан көпчүлүк адамдар ютубту баштаганда сөзсүз түрдө бир кесиптин ээси болуш керек, дипломуң болуш керек деп ойлойт. Бирок именно сиздин дагы пикириңизди билгим келип турат. Сиздин өзүңүздүн кесибиңиз боюнча кандайсыз? Негизи эле ошол дипломуңуз ошол акча табууга дагы жардамын бере алдыбы? Мен негизи окуган эмесмин да, чоң окуу жайдачы. Мен иштеп кетип калган болчумун. Анан азыр ойлоп койсом мен мындай өкүнбөйм да, негизи буга чейин деле өкүнбөй эмесмин, бирок азыр деле өкүнбөйм. Себеби диплому болуп деле үйдө иштебей жаткан аял адамдар, мисалы айымдар аябай көп да, бала багат, жолдоштору жибербейт, иштетпейт ошондой. Мен ошондой айымдардын баарына сунуштайм да, негизи эле ютубту бүт баардык нерсе онлайнга өтүп аткан үчүн сөзсүз түрдө окуп үйрөнүңүздөр деп айтам да. Мисалы диплом менен иштегенде деле бул акчаны таба албайсыздар дейм да. Анткени эрте балдарды садикке бересиздер, анан үйдө кыйналып иштейсиздер, барып келип иштейсиздер, анан бирок зарплатка иштесеңиздер деле мынча чыгара албайсыздар да. Үйдө күнүнө мисалы үстүңөн карап турган адам жок, башкарып турган адам жок. Каалаган убакта бул агайдын окуусунда жанагындай пландо, фландо, анан матрица Эйзенхауэр беле? Матрица Эйзенхауэр деген сонун сабактар болгон да. Ошолорду аябай пайдаланып, мындай өзүмө убакытты башкарып, убакытты бөлүп, ошентип эле жетип алдым да. Бул аябай жеңил болду. Негизи ушул жашка келип, ошол фландо дегенди биринчи жолу угуп, биринчи жолу ошо агайдын сабагынан алгам. Сөзсүз окуңуздар, өкүнбөйсүздөр. Демек сизге ошол биздин пландоо методикабыз дагы жардам бериптир, Ооба. Үй бүлөнү дагы карап, балдарыңызга да убакыт бөлүп, тамак да жасап, кири дагы жугуп, YouTube менен дагы кошо алектенгенге. Ооба. Жанагы эме кылып аттым да. Биринчи эле очередде ошол эртең менен туруп эле өтө маанилүү, анан бат бүтө турган иштерди кылып аттым да. Анан биринчиге ошо YouTube'ду койдум да, видео тартышым керек мен деп эле 1 саат. Башында ошо 2 саат түнкүсүн кылып аткам. Азыр уже балдарым да көнүп калган ага. Көнүп, кылып аткан нерселерин талашпайт, кийлигишпейт. Анан кенен эле отуруп түштө деле, күндүз деле мындай өзүм каалаган учурда кылып кое берем. Анан бир калсам ошо 2 күндүкүн кылып коем, экинчи күнү эс алам да. Бул дагы ошо сиздин сабакта айтылган. Мындай жанды кыйнап анан күндө видео тартыш керек дебейм да. 2 күн тартып койсом, 3-күн сөзсүз түрдө тартпайм. Анткени менде запас болот да, эме. Алдан ала тартып коесуз. Ашыгы менен болот. Анткени кайын журтка барып калам, келиндик кызмат болот, ушундай учурларда дагы жүдөбөй эле киргизип ушундай болот да. Кечке тартып жүрбөй депчи. Жакшы да бул чынында. Мен дагы айтам да, ошол Инстаграмда болсун. Инстаграмда ал функция кийин чыкты да. Бирок YouTube'да бизде мурунтан бери бар эле. Анан алдын ала видеолорду даярдап коюңуздар деп окуучуларыма аябай көп айтам да. Анткени ошол айрыкча келиндер кызмат кылып калат, кайын журтуна барып калат. Анан ошол убакытта мен YouTube'га тартат элем десе түшүнө турбайт да. Мисалы жаманат болот да кайра элечи. Бирок ошол убакытта сиз кызматыңызды кыла бересиз, бул жактан уже ишти кылып койгон болосуз да. Ооба, видеолорум уже сааты менен өзү кире берет. Пландап эле сааттарына коюп коем, ошолор өзү менен кирип, ошол убактысына кирип, просмотрун алып, ошо менен бирге акчаларын дагы
берип баштайт да, мындайча айтканда. То есть сиздер уктап атканда дагы просмотр боло берет. Уктап атып акча табам деген нерсе реальныйга айланат да азыркы учурда YouTube менен. Мен мурун ошо YouTube'ду кино көрүп, анан балдарыма берип, мындай ошондой эле колдончумун. Азыр болсо бош убактымда видео киргизем. Андан тышкары ошо конкурент каналдарын да анализ кылам, көбүнчө кирип алып, ким кандай кылып атат, эмне кылып атат деп ошого эле кетип атат да YouTube. Анан мен мындайча айтканда азыркы учурда эң чоң киреше булагым болуп атат бул YouTube. Анан өзүңүз YouTube'ду жаңы баштап атканда өзүңүзгө ишенем болду беле? Өзүңүздү колуңуздан келет экендигиңизге, ушул жерде олтуруп мага интервью берип, башкаларга мотиватор, мындайча айтканда өзүңүз живой пример болушуңузга өзүңүз биринчиден ишендиңиз беле? Башында негизи баштаганда, биринчи баштаганда ишенген эмесмин да, ошон үчүн каналым орто жолдо калып калган. Азыр кийинки баштаганда аябай баштадым да, аябай өзүмө ишендим. Анан жанагы ниетти туура коюп, анан мен сөзсүз түрдө жетмейинче кылам деп ошондой өзүмө сөз бердим. Бул дагы мындай Аллахтын жардамы менен болду, буйруса. Анан ошентип эле ошо аягына чейин чыгардым. Өзгөчө мындай жанагы монетизацияга жетейин деп калган учурларда аябай оор болот экен да, ошол учурдачы жетишиң, бирок ошондо да таштабай болушунча аракетти кылып аттым. Демек бул жака бир эле сиздин ишенимиңиз эмес, сабырдуулук, чыдамкайлык да керек экен да. Ооба да. YouTube'ду баардыгы эле оңой дей берет да. Негизи оңой дегенде мен кайсыл жагын карайм? Мисалы үчүн 1 саат убакыт бөлүү бул оңой. Мисалы үчүн сиз YouTube'га кааласаңыз түнү, кааласаңыз күндүз тартасыз, бирок ошону дайымкы аткарып кылып жүрүү мындай тоже чыдамкайлыкка керек болот да. Ээ болуш керек болот. Анан акыркы суроо, мындайча айтканда суранычта десем болот. Мисалы үчүн YouTube'ду баштабастан коркуп, кыжалат болуп, кандай болот экен, менин колуман келет бекен деп мындай сомнение болуп аткандарга сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Мен берген кеңешим эч кандай коркуунун кереги жок, себеби бул сиз YouTube'дан долларлап, миллиондогон акчалар тапсаңыз болот. Эң чоң киреше булагы деп айта алам. Анан бул жерде агай айтып кеткендей эле аябай сабырдуулук, анан аракет керек. Талкпаган аракеттин артында сөзсүз түрдө ошонун акыбети кайтат. Ошонун сиз сөзсүз түрдө жыйынтыгын көрөсүз деп ишенем. Мен кылып жаткан эмнеге сиздердин колуңуздардан келбейт дегенде, мисалы мен деле 2 бала менен үйдө кадимкидей эле декреттик айым катары убакыт таап кылсаңыздар болот деп сиздерге сунуштайм. Анан сабыр кылып эле сөз, мисалы бүгүн киргизип 2-3 күн тойлоп кетип калып, мисалы ошондой кылсаңыз, сиз кайра артка кетесиз да. Мен мисалы агайга окуганы жанагындай той топурлардан, шерине кассалардан бүт отказ кылдым да. Ашыкча баскандан мен баш оту менен ошо YouTube'га кирдим да, мындайча айткандачы. Үй бүлөм уже билет. Анан сиздерге да ошентип эметем, мындай убактылуу айлана чөйрөнү тазалап, мындай ошондой кылып, баш отуңуз менен кирсеңиз, сизге сөзсүз түрдө YouTube жылмаят. Ыраазычылык билдирем. Ушундай алтындай болгон убактыңызды бөлүп, ошол жактан башкаларга дагы себеп болуп атканыңызга, анткени канчалаган айымдар бар, канчалаган адамдар бар. Мисалы үчүн ушул азыр интервьюну көрүп отурат дагы, анан кайра көрөт да, мотивациясы түшүп бараткан убакытта кайра ушул видеону көрүп коеюнчу деп туруп, сиздикин канча айымдыкын деп туруп, интервьюду көрүп чыгат да. Анан кылып атып кайра окшош баратканда кайра сиздин интервьюңуз көрөт да. Ошон үчүн билиңиз, сиздин азыркы ушул интервьюңуз көптөгөн айымдарга, негизинен адамдарга мотивация болот, жеңилбешине, туруктуу болуп, жыйынтык алышына. Ошон үчүн сизге ыраазычылык. Мен дагы ошо башында ошо агайдын окуучуларын видеолорун аябай көрүп мотивация алган учурларым болгон. Бирок мындай өзүм акча табам деп ишенсем да, бул жака келериме мындай ишенбей жүргөнүм окшойм негизичи. Ушул күндү буйруптур, сиздер да көрүп, мындай өзүңүздөргө пайдасын аласыздар деп ишенем. Азыр буйруса интервьюдан кийин бул окуучубузга, Каныш айым окуучубузга консультациядан берем. Бул нерсе мен негизи консультацияны жекече адамдарга өткөнгө убактым жетпейт да, окуучулардан артпай калат. Бирок ушундай интервьюга келип, өзүнүн ушундай жетишкендигин аянбастан башкаларга бөлүшө билген адамдарга мен дагы өзүмдүн билимимди аябастан консультациядан берип, кеңешимди берип, дагы ошол $1000 кирешеге чыгып отурат, аны $2000 чейин кантип көтөрүш керек, андан дагы жогоруга кандай кылсак болот деп ошол өзүмдүн стратегиям менен, билим менен бөлүшөм дайыма кадыр артында. Ошон үчүн сиздерге да чоң рахмат. Ошо сизге да рахмат агай, билимиңиз өркүндөй берсин. Ушул кыргыз элинин келечегин ойлоп, ушинтип тынбай, талыкпай эмгек кылып жүргөнүңүзгө чоң рахмат, Алла ыраазы болсун.